Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, кутман кечиңиздер менен. Коомдук биринчи радионун обо толкунда шарият жолун уктуруусу. Микрофондо Сагынбек Абдыкалыков. Бүгүн ислам жана медицина тууралуу сөз болот. Студиябыздын меймандары Чубак Ажи Жалилов жана врач-нейрохирург Замирбек Абытов, врач-апитерапевт Зинакан Тойчубекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио көрөрмандар, кийинки мезгилде ден соолукка байланыштуу көптөгөн кулактандыруулар пайда болду. Алардын айрымдары көз ачыктар, табаптар. Алардын ден соолукка канчалык деңгээлде пайда берери белгисиз. Бүгүнкү күндө ислам динине байланыштырып адамдарды дарылаган жогорку билимдүү медиктер пайда болду. Бүгүн шарият жолунда уктуруусунда шарият жана медицина тууралуу дагы сөз болмокчу. Эми урматтуу Ажы, мына ислам жана ден соолук тууралуу биринчи өзүбүздүн радио көрөрмандарга түшүнүк берсек, андан ары маегибизди дагы уланталы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин вал акибату лил муттакин. Саллаллаху та'ala аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чындыгында Сагынбек Ажы, сиз көтөргөн темалар дайыма олуттуу, өлкөбүздө, элибизде болуп жаткан бир талуу маселелерди көтөрөбүз. Чындыгында азыркы учурда мындай элдик медицина жөнүндө, анан ошол эле салттуу медицина, анын ислам менен айкалышканда өтө зарыл маселе. Себеби мына көп учурда, азыркы учурда адамдар ден соолугун адис эмес адамдарга тапшырып, ошонун кесепетинен оору болуп калган учурлары бар да. Анан мындай мусулманчылык деп айткан болсо эле, ошол жанагы салттуу медицинага каршы келиш керек болуп, же болбосо ошого өзүнүн каршылыгын көрсөтүп, бир туура эмес түшүнүктү карманып алгандагы адамдарыбыз бар. Ошондуктан мен дайыма айтып келем, жанагы кыргызда жакшы бир кеп бар, бөнөдөн сойсо да касап сойсун деген. Ошондуктан ушул ден соолукту тапшырганда, биз мындай дин илимдерин тапшырганда, аалымдарга тапшыргандай эле ушул ден соолукту дагы мына ушул ишти атайын окуп үйрөнгөн, тапкан кесип ушул болгон адамдарга кайрылышыбыз керек деп айтам да. Ошондуктан мен жалпы мусулмандар кайрылып айтарым, биздин шариятыбызда ликулли фанин риджалу, ар бир илимдин өзүнүн адамдары бар деген. Ошондуктан жанагы биз ар бир нерсени өзүнүн ээлерине тапшырганды үйрөнүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да адамдарга иш тапшырганда алардын адистиктерине жараша, алардын өздөрүнүн колунан келген жөндөмдүүлүгүнө жараша мына ушундай бир адамдарга жумуш тапшырып келген да. Ошондуктан мен айтар элем, мына ушул маселе эң туура козголгон маселе. Анан анын үстүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн осуяттарында, андан сырткары андан мурда Аллах Таала Кур'ани Каримде шифа боло турган нерселер жөнүндө, жалпы оорулар дарылоонун негиздери жөнүндө айтылган көптөгөн аяттар, хадистер бар. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям атайын медицина боюнча айтканда дем салгандын түрлөрүн үйрөткөн, кантип дем салуу керек экендигин, сууга дем салуу, андан сырткары бал менен дарылоо, хижама менен дарылоо, андан сырткары Куранда бүтүндөй бир сүрө мына ошол баланын өзүнө айтылган атайын сүрө дагы бар. Анан жанагы кара зире жөнүндө айтылган. Айтор андан башка дагы көптөгөн хадистерде, осуяттарда мына ушундай кеп-кеңештер айтылынат. Азыр Замирбек Ажы, мына хижама жөнүндө дагы сөз кылсак, хижама бул илгирки илимби? Ооба, хижама бул пайгамбар алейхиссаламдан берки келе жаткан илим, пайгамбар алейхиссаламдын илимдерине кирет бул. Ошол пайгамбар алейхиссаламга Алла субхана таала Жабрил алейхиссалам аркылуу буйруган. Жабрил алейхиссалам пайгамбар алейхиссаламга айтканда, пайгамбар алейхиссалам айтат, 7 кабат асмандан жерге түшкүчө бир дай периште калган жок, я Расулалла, үммөтүңүзгө айтыңыз, үммөтүңүз хижамага беке болсун деген. Анан азыркы сиз айтып кеткен тема боюнча да пайгамбар алейхиссалам эки нерседен шифа издегиле дейт. Биринчиси ошол балдан, экинчиси хижамадан шифа издеп. Мына ошондуктан ошо эки врачты бүгүнкү шарият жолундагы түз уктурууга чакырып атабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр рекламага назар салсаңыздар, андан ары маегибизди дагы улантабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, шарият жолунда уктуруусун улантабыз. Бүгүн ислам жана медицина тууралуу сөз болот. Студиябыздын меймандары Чубак Ажи Жалилов, врач-нейрохирург Замирбек Абытов жана врач-апитерапевт Зинакан Тойчубекова. Урматтуу радио көрөрмандар, кийинки мезгилде ден соолукка байланыштуу көптөгөн кулактандыруулар пайда болду. Алардын айрымдары көз ачыктар, табаптар. Алардын ден соолукка канчалык деңгээлде пайда берери табышмак. Мына ошондуктан эгерде сиздер кайрылсаңыздар, чыныгы ислам динин түшүнгөн жана чыныгы врачтардын өзүнө кайрылсаңыздар деген ниетте мына ушул теманы сиздердин алдыңыздарга тартуулап жатабыз. Эми Замирбек мырза, өзүңүздүн билимиңиз, өзүңүздүн врачтык адистигиңиз жана ислам динине карата өзүңүздүн пикириңиз жөнүндө айтып кетсеңиз.
Мен өзүмдүн адистигим боюнча айтып кетсем, ошо 1999 жылы Кыргыз мамлекеттик академиясын бүтүргөнмүн. Андан кийин 2 жыл ошол ординатура бөлүмүн бүтүргөнмүн, общий хирургия боюнча. Андан кийин ошол Эрефира тармагында аспирантураны бүтүргөнмүн. Менин устаздарым ошол Мамутов Митал Мамутович, Рысов Кеңешбек, Бакирбаев деген, ошол жерде окуткан, иштеген бардык агайларым менин устаздарым болду. Бүгүнкү күндө ошо диссертациялык темаңыз кайсы? Коматоздун состояние, ошол комада жаткандар аркылуу. Демек мунун дин менен байланышы барбы же жокпу? Бар, сөзсүз бар. Эми Жинакан айым, мына сизге сурай берсек, ушу Нахл сүрөсү менен ушу өзүңүздүн IP терапияңыздын байланышы канчалык деңгээлде? Эми мен ойлойм да, бул ыйык Куранда бир сүрө толук бойдон ушу балары деп аталган экен да. Анан ошон үчүн деле түшүнсө болот, бул баларынын адамдын турмушунда зор мааниси бар го деп ойлойбуз да. Анан бул ошо Нахл которгондо балары деген түшүнүк ошонун аятында бир жазылыптыр да, Кудай болсо арыга буйрук берген экен да, сен болсо өзүңдүн уяңды тоолорго, дарактарга, анан курулуштарга кур деп. Андан кийин ошо жемиштерден, гүлдөрдөн анын нектарларын соруп келип, ошо Кудай көрсөткөн жол менен кайра учуп кел деп. Анан ал болсо ошол нектарды ашказанда обработка кылып туруп, анан ал болсо балга айланат экен да. Анан бал болсо бул адамзат үчүн бул тамак аш да болуп эсептелет, ошол эле убакта дары дагы болуп эсептелет да. Анан дагы айтсак, бул ошо бир аятында да айтылыптыр да, ушу тазалык жөнүндөчү. Анан ошо арыга бул Кудай ошо внушать эткен экен да, сен болсо уянын ичине заңдабагыла силер, ал деген таза болуп турат деп. Ошон үчүн өзүбүз деле көрүп билип жүрөбүз, арылар эч качан ошо уясынын ичине заңдабайт. Ошон үчүн тиги бал болсо таптаза бойдон адамга өтүп берет да колуна. Бул Нахл сүрөсүнүн 68-69 аяттары болсо керек эле? Ооба, 68-69. Эми урматтуу ажа, мына намаздын ушу жүздөгөн пайдасы бар деп айтылат да. Ооба. Албетте бул биринчи иретте тазалык, андан ары ден соолук. Мына ушул жөнүндө да өзүңүз бир түшүндүрүп кетсеңиз. Албетте, бул сиз айткан сөзүңүз эң туура. Бул врач эжебиз, врач байкебиз айткан сөздөр эң туура, чындык акыйкаты бар. Аллах Таала бекеринен жанагы Нахл деген сүрөнү келтирген жөндөн жөн эмес. Себептен ошол баларынын өзүнө биздин ала турган пайдаларыбыз, ошолордон үйрөнө турган нерселерибиз бар да. Себеби Кур'ан-ы Каримде биринчи түшкөн аят оку деп келет дагы, Сабин Багажы. Бул оку деген сөз эмне десе, ошол жаратылышты окуп үйрөн деген сөз да. Анан ошол бал арылардын тазалыгынан биз дагы таза болгонду үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн адамдар дайыма кийген кийими, анын жан дүйнөсү, аруулугу, андан жашаган жери баары таза болуш керек. Анан могу намазды, намаз окуган адамдын намазга киргендеги даярдыктары баардыгын изилдеп көргөн адамдар дагы тазалыкка өтө маани бергендигин баса бергиле айтышат. Азыр биздин радио көрмөбүз бар, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тақсырлар, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кош келдиңиз. Мен былтыр берген суроома бүгүн жооп алат окшойм деп калдым да. Өзүңүздү тааныштырып коесузбу анда? Нокенден Осмонкулов. Кош келдиңиз. Себеби мынау исламдагы ислам жана медицина, ислам жана эмгек, ислам жана физика, ислам жана география деген темаларга бөлүп, бүгүн мына ислам жана медицинаны алып чыгып атасыздар да. Буга мисал Ибн Сина өзү болот да. Ушу жетиштүү деп ойлойм мен. Себеби Ибн Сина 6 жашында Куранды жат кылган адам. Бул великий врачеватель деген Воскобойниктин чоң китеби бар. Мен жашым 70-тен ашып калган адаммын, мен буларды окуп чыкканда, бүгүн жакшы жооп бересиңер деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Урматтуу ажа, биздин дагы радио көрмөбүз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мен берейин деген суроом мындай да, мисал деген жанагы баларыны, жалды кайнак сууга салып ичкенде ошол организмдеги раковый клеткаларды ойготот дейт. Ошонун канчалык деңгээлде чын экенин билейин деген. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу ажа, мына Ибн Сина жөнүндө сөз кылып кетпедиби?
Албетте Абу Али ибн Сина же болбосо Авиценна деген атактуу биздин жердешибиз, бул ислам дини боюнча дагы үлкөн аалым, ошол убакта медицинанын атасы деп айтсак болот. Азырга чейин бул кишинин канундары Европалык медицина академияларында негизги катары окутулат. Ошондуктан мына ушунун Авиценнанын ислам аалымы болгондугунун өзү ислам менен медицинанын канчалык деңгээлде бири менен бири байланыш экендигинен кабар берип турат да. Мисалы үчүн башка бир диндерде, Европадагы католиктерде, башкаларда дин менен илим карама каршы туруп келсе, ал эми исламда дин менен илим бирин бирин колдоп кубаттап келет да. Эгерде кайсы бир деңгээлде экөөнүн ортосунда мындай бир бет келишпестик болуп калса, же динди туура эмес түшүндүрүп атабыз, же медицина жетишкендиги, же илим жетишкендиги туура эмес жетишкендик болуп калды деген гана тыяна келип чыгат да. Деги эле бул медицинада болсо, математикада Ал-Хорезми жана башка бүтүндөй аалымдардын бардыгы азыркы немеден Нокенден чалган аксакалыбыздын айткан сөздөрүн колдоп турат чындыгында. Жинакан айым, биздин дагы радио каармандарыбыз бар. Суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, угат алабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроо дедим эле азыр. Азыр мындай болуп атат да. Мени угуп жатасызбы? Айтыңыз, угуп атабыз, кулагыбыз сизде. Мындай болуп атат. Менин бир уулум жана башымдан жанакындай бир жол чыгып атат да, жана анан азыркы учурда кыргызчылык кылабыз эле мындай. Эшекке жем жедирип, анан эме кылып, жем жедирип. Үстүнө алиги ичегени кийгизип кыркып атышат да. Ошо туура эмес. Эгер туура эмес болсо, аны кантип кетирсе болот? Мусулманчылык жолдо кетирсе болобу? Ошону сурайын дедик эле да. Муну бай эмгек деп коет да, Эмгек деп коет. Биздин дагы бир радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Угат алабыз сизди. Угат алабыз сизди. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы. Биз балдарга берет го, 1 жаш 2 жаштагы прививка медицинада. Ошого биз алдырган жокпуз. Ошо туура эмес. Анан экинчи суроо, мына кабырстандагы отундарды пайдаланса болобойбу? Анан үчүнчү суроо, мына биз оштон кара сууга жумокушат. Ушу кандай туура эле келип турат ошо мешит бар бирок түшүнбөй калдым. Оштон кара сууга келиппи же кара суудан ошко барыппы? Оштон Алаудин Мансурга барат да көбүнчө биздин өзбек туугандарчы. Ошто жумокушпайт, анан сурасаң ошол жака барышат, анан ушул эми өздөрү мешит сап коюп көңүл кетип атышат. Кандай деп үч суроо. Түшүнүктүү. Үчүнчүсүнө дагы жооп берсем, анткени олуттуураак маселе болуп турат. Чындыгында жума намазда намаз окугандан сырткары жуманын астындагы жанагыдай олуттуу мында лекция дагы бар дагы. Ошол Оштогу даңктуу алым, ошол өзбек элинин чыган уулу Алаудин Мансурдун мечитине баргандыгы бул мактоого татырлык. Себеп дегенде жумадан сырткарыда сабак алуусу керек болот. Анан Алаудин Мансур Ахлүсүннө вал жамаат агымындагы аалым, менин таанышым, жеке өзүмүн дагы биз достук мамилебиз дагы бар. Демек мен айтат элем, жок, андай баргандар тийбаш керек. Себеби ошондой аалымдар канчалык көп болсо, ошолордон пайдалануу ошончолук деңгээлде жакшы болот. Зинакан айым, мынарки бал жөнүндө сурабадыбы? Мен бул жерден бир нерсени айтып коюшум керек. Биз дагы ары кармайбыз, бул жагын билебиз. Балды эгерде 42 градустан ары ысыктыкта кармаса, анын даарылык касиети өчүп калат. Бул баягы балчы элекче катарында айтсак болот да. Калганын өзүңүз айтсаңыз. Анан сиздин сурооңузга, балды өтө ысык кайнак сууга салса раковый клетка ойгонот деп атпайсызбы? Бул туура эмес түшүнүктө. Анан жөн эле ал раковый клетканы ойготот деп айтпаш керек. Ал балдын ичиндеги керектүү заттары өзүнүн касиетин жоготуп коет да. Ошондой деп түшүнсөңүз болот. Ошон үчүн аны кайнап аткан сууга салып ичпей, азыр айтылып кетпеди, муз кичине жылымык чайга кошуп ичиш керек. Же болбосо өзүңүз жеп туруп анан артынан чай менен ичип койгон жакшы да. Кошумчалап койсоң. Кошумчалап коюңуз, ооба. Мен кошумчалап коеюн дегеним, бул жерде биринчиден Алла субхана таала өзү Куранда, аятта түшүрүп аткан болсо, пайгамбар алейхиссалам эки нерседен шифа издеп аткан болсо, издегиле деген болсо, бул жерде рак клеткаларын ойготот деген такыр туура эмес түшүнүк. Себеби пайгамбар алейхиссалам айткан сөз да хак, Алла субхана тааланын Куранда дагы бул эң чындык. Эми экинчи суроого жооп берсек, уулумдун башында жанагындай эмгек чыккан экен дейт. Аны баягы кыргызчылык менен дарыласа болобу? Же бул кандай деңгээлде бир баягы диний маселеси барбы? Негизи диний маселе деле жок. Аны медицина кантип айтат, мен биле албайм. Балким врачтар айтышар, бирок менин түшүнүгүм боюнча элибизде ошондо башына эмгек түшүп калса, жанагыдай эшекке жем жедирип, анан ошону жанагыдай кийгизип, ошо неме жем жеген элдик медицина деп элдик медицина деп коебуз. Балким ошол эшектин ичилекенде кайсы бир деңгээлдеги вирус же антивирус ошондой бир нерселер болуп, ошол аркылуу бир нерсе болобу деген, аны таптакыр жокко чыгаруу деле кыйын. Анан медицинада кандай деп айтылат, ага менин баам жете бербейт. Биздин дагы бир радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен хижама жөнүндө суроо берейин дедим эле. Бериңиз.
белдин грыжасына болобу, хондроско болобу, анан аял кишилерден аял киши алабы же эркек киши деле ала береби, анан нарын жергесинде ушу атайын мындай адистер барбы, билесиздерби, маалыматыңыздар барбы деп сурайын деген да. Буюрса сиздин сурооңузга жооп беребиз. Биздин дагы бир радио каарманыбыз бар. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум, чоң ажы. Алейкум ассалам, сокулуктан. Сокулуктан, Мен мындай да, бул дин менен медицинанын экөөнү мындай карама каршы койгон туура эмес да. Туура эмес. Кудай таалам берди жашоону. Пенде ар бир пенде. Ал өзү алат жанын. Бак ажал жетмейин эч ким кетпейт дияка, туурабы? Туура. Анан мен мына өзүмдөн башыман өткөн бир окуяны айтып берем. Бул жакында эле күзүндө. Неме? Бир оңтусем ооруп, 2 ай баса албайм жу жерден. Анан шаарга бардым мен УЗИге. Барсам сразу 2 мүнөткө жетпей ары бери көрүп, 15 миң алып келсең операция кылабыз деди. Барсам ошо чолоктун баары жерде экен, Кыргызстан жерде чогулат экен. Чолоктордун баарычы. Соргон айттылар, 85% чолок болуп атат, бербей эле койду. Анан мен табыпка бардым. Табыпка барып, табыптын айтканын кылдым менен мына Кудайга шүгүр мынакей 2 айга чуркап жүрөм мен. Анан бул врачтар табылбасын, булар сразу эле барып бычагын курчутуп эле кескенге берет экен да. Азапчы болуп калып. Суроо түшүнүктүү. Болуптур. Эми биздин дагы бир радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Чуак ажы, сизге ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам ыраазы болсун сизге. Рахмат. Сиздин илимиңизди өзүмөн сүйөм, мен Алайкудан Аскар. Рахмат, таксырым. Сизден суранычым пайгамбардын Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн өзү өткөндө да бир суроо бердим эле, сакина бул момунга эмнеге түшүшү мүмкүнбү деп сизге. Ооба. Анан бул астрологияны асманды карабагыла деген жери бар экен да, ошо Пазайламалда. Пайгамбардын сүннөтү. Ошондо менен Кур'ан өзүм дагы азыркы кишинин сиз менен мурункуга суроо бергенге эмесе, бул медицина менен динди бири алып кетип туура деп ойлойм да. Мен өзүм кичине ошо чочуп ооруп, азыркы күндө аябай жакшы акыбалдамын. Ушул Аллах таалам жакшы шифааттарды берип атат. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, мына бүгүн шарият жолунда уктуруусунда ислам жана медицина тууралуу сөз болуп жатат. Эгерде мына ушул маселе боюнча сурооңуздар болсо 39-21-90 жана 65-66-04 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Мындан тышкары 35-35 номери боюнча SMS жөнөтсөңүздөр, биз албетте сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз. Эми Зинакан айым, мына апитерапия менен сиз кайсы ооруларды дарылайсыз? Бул апитерапия деген чоң түшүнүк да. Мен ары менен дарылайм. Ары менен дарылаганда биринчиден арын уусу менен аны чактырып дарылайм. Анан башка продуктылар болот. Арынын мындай элге таралганы бул бал эле да. Балдан башка да бир 10 чакты анын азыгы болот да. Анан биринчиден бул балдын арын уусу менен дарылаганда бул көбүнчө омуртка оорулар, анан кол буттун муун ооруларына эң жакшы да. Андан сырткары кан тамыр ооруларга дагы жакшы болуп эсептелет. Нерв ооруларга да жакшы. Эми айтып отурса көп ооруларга жакшы болуп эсептелет. Зинакан айым, мына бирки арынын жанагы бал арынын ийнеси саяттагы денеде калып калат эмеспи? Бул жанагы бир эле жолу пайдалануучу шприц окшош эмеспи? Эми мындай ой келет да, бул Куранда илим дагы ушу Куранга негизделгенби деп. Себеби Куран болсо мурун эле жазылган да, бул балары ушундай дарылык касиети чоң деп. Анан кийинчерээк болсо жана бир жолку шприц табылбады. Ошо сыяктуу бул арыны чактырганда ошо жала деп коет, ошонусу калып калат да. Аны эми карап көрсөң, ал резервуар сыядан турат, яты толо резервуар, алды жагында ийнеси бар. Анан ошо резервуар сокращаться эте берип, ийне аркылуу организмге дозировано мындай ят кирип турат да. Анан бул болсо ары бир эле жолу чаккандан өлүп калат да. Жана бир жолу колдонулган шприцке окшош болуп атпайбы? Ошон үчүн баягы азыр көбөйүп кетти кан менен жуккан оорулар, мындай контактный путь менен жуккан оорулар. Ошондой исключаться этет да, бул арын яты менен дарыланганда. Бул пайдалуу экен, э? Пайдалуу нерсе. Эми Забирбек мырза, мына бизге радио каарманыбыз мындай суроо берди. Хижама менен хондросту, грыжаны айыктырса болобу дейт. Нарында ушундай адистер барбы деп суроо берди. Туура айтасыз. Биринчиден шифанын баардыгын Аллах берет. Экинчиден бул хижам аркылуу ошол жанагы карындашыбыз берген оорулардын айыккандарын көрүп жүрөбүз. Андан кийин анан нарында бул
бул боюнча врачтар барбы жок экен, менин кабарым жок экен. Бирок мен сунуш кылат элем да, Ооба. мисалы үчүн доктор Замир ошол өзүңүз дагы нарын тарапка же ушундай бир республика аймактарында ушундай бир атайын бир акция уюштурса, себеп дегенде азыр Сагынбек ажы мындай проблема болуп турат да, хижам алдырганда ошол колу иштегендин баардыгы эле келип хижам алып атат да, антисанитария же сактаганы жок, башкасы жок. Ошон үчүн мен айтар элем, эмне үчүн ушул мына врачтар менен сүйлөшүп отурабыз, ошол хижама кылганда дагы медицина талап кылган шарттар сакталыш керек сөзсүз түрдө. Ошондуктан сиз өзүңүздүн балким бул кишинин телефонун айтып башка кылсак, мисалы үчүн эжебиздин да телефонун айткан болсок, адамдар байланышса, себеби бал менен дарылануу, асалары менен мындай бал арысы менен дарылануу, хижам алуу, анан балким ушундай сүйлөшүп туруп, балким ушу атайын бир 3 күндүк 4 күндүк бир командировкага барыш керек болот. Себеби өлкөнүн баардык аймагындагы мусулмандар ушул нерсеге муктаж, баардыгы эле Бишкекке келгенге шарты жок. Эгер ошондой кылсаңыздар, мен ойлойм өтө жакшы болот. Анда Замир мырза, сиз өзүңүздүн телефонуңузду, дарегиңизди айтып койсоңуз. Мен телефон дарегим 0772 менен 76 35 76 деген номер. 35 76 Дарегиңиз? Дарегим Бишкек шаары, Тынчтык көчөсү 50. 0772 76 37 76 76 35 76 35 76. Ооба. Эми сиз аткан өзүңүздүн дагы дарегиңизди айтып койсоңуз. Мен дарегим Бишкек шаары, Тынчтык проспектиси 16. Анан телефонуңузду? Телефон 0555 72 49 81. 81. Кайрылышса болот. Кайрылышса болот, э? Бул деген мусулмандар бирибизге бирибиз жакшылык көрсөтүү деген сөз. Себеп дегенде азыр ар кандай шарлатандардын колуна түшүп, деги эле доктурлар эмес, мына молдолордун дагы бир мындай бир акмактары чыгып калды. Азырчы бир молдомун деп олтуруп, анан бир мындай бир көз ачыктык иш кылган башка бир уясыздар чыгып калды. Ошондуктан молдолорго бара турганда расмий мечиттерге барышса деп мен айтар элем Сагынбек ажы. Урматтуу ажы, мына ушуга байланыштуу бир суроо пайда болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө телевизордо карап көрсөңүздөр, реклама кетип атат. Жанагы чуркама саптарда мен дейт жол ачам, жанагындай сүйүшкөндөрдү кошом, ысытам суутам жана башка. Мындайча айтканда, бул өзү Кудайга барабар болуп калып атпайбы? Албетте, Ал жол ачкан ким ал? Булардын баардыгы туура эмес. Шарият боюнча бул нерсеге тыюу салынат. Бул арам болот. Жолду Кудай гана ачат. Кудайдан башка эч ким ача албайт. Ошону туура түшүнүш керек адамдар. Азыр биздин радио каарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кош келдиңиз, Назгүлайым. Рахмат. Менде мындай суроо бар да, жакшы теманы козгодуңуз. Негизинен дин менен илимди бөлбөш керек го. Туура. Бизде илим өзүнчө, дин өзүнчө болуп калды. Илими бар адамдар динден кабары жок болупчу. Негизинен ден соолук бул чоң байлык дейт. Биздин азыр врачтарга баргандан коркосуң да. Азыр врачтарга барсаң көп дарыларды жазып берип коет, өзүнүн жөнтөгүн ойлопчу. Алар билбейм, аптека менен ушундай келишимдер түзүп алат экен да. Анан кийин азыр мындай бир оорулар болуп калса дагы дароо эле операция кылгыла, анан кийин даже роддомдордо да кесарево кылгыла деп элечи. Адамдын ден соолугун ойлобой эле мынтип өзүнүн жөнтөктөрүн ойлопчу. Ушундай мен мындай ойлоп кетем да, негизинен ушул врачтарга негизинен ушундай аманат жөнүндө көп айтылынса дегенди айткыңыз келип турат Назгүлайым менимче. Да, анан кийин неме имандуу адамдардан биз намаз окуган негизинен адамдар көп да, бирок Куран менен эле чектелип калбастан ушундай илимдерди ушундай алышса деп кыялданат элем да. Анткени ушундай намаз окуган врачтарды таппайсың да негизинен. Эң туура. Негизи мен өзүм түшүнүгүм бар да, мыкты Сагынбек ажы, ошол мусулман врачтардын өзүнчө бир кому болсо деп ойлойм. Себеп дегенде намаз окуган адамдар бири менен бири байланышса, себеби операция болуп жатсаң дагы жүрөгүң алып бирөөгө салып коет деп кепилдик бериш кыйын болуп калды азыр. Ошондуктан өзүмдүн бөйрөгүм өзүмдө калды деп мындай бир группа айтканда, отон айтканда ошондой деп ойлойм. Анан жана хижама боюнча бир маселе боюнча, чындыгында хижаманы ошол эркек врач эркектен аял киши аялдан алган жакшы. Бирок шарт болбой калган учурда, адис табылбай калган учурда анда эки башка жыныстагылар алса болот бири-биринен, бирок жанында аял кишилердин махрамы болуш керек. Мындай суроо билет Чубак ажы. Биздин дагы бир радио каармандарыбыз бар. Саламатсызбы, угатабы сизде? Алло. Угатабы сизде? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен айтарым эмете, жанагы өткөндө айтышып кетпеби? Врачка барып деп. Мына кечээ мен инимди республиканский больницага бардым. Бөйрөгүмдө таш бар, эме бар, жара бар. Рак болуп кетесиң деп операция кыла эмести. Анан бир профессорун алып барса, ал акча сурапыр. Эми азыр ошо менен бир тааныш врачты салып, эми азыр больницада жатат, онкологияда. Кечээ бир эме таапка барсам, Сайзеки деген келип көрүңүз эме деп айтты. Эми азыр баш маң болуп турат да,
Доктор Шенеевич жакшы сурап, жалаң акчанын кулу болуп калыптыр врачтар. Рахмат. Эми мен бул жерден врачтар үчүн жооп бере албайбыз. Албетте бул медицинада коррупцияга бирде байланышы жок маселе. Албетте биз таза врачтар жөнүндө сүйлөп атпайбыз бул жерде. Ошондуктан биздин дагы бир угарманыбыз биздин дагы радио угарманыбыз бар. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, саламат. Саламатчылык. Мен сурамында мен иним да бир кырсалтыга чыкты. Баягы ичкилигин ташталбай жатты. Кадровить этти. Анан мына врачтарда отурасыңар, молдакеде отурат. Кимиңерге барсак, ким бир телефонуңарга айтып, көп жыл болду ичет. Рахмат. Мен бул жерде момундай бир нерсени айткым келет. Мен атын билбейм. Ошо врач жөнүндө сөз болуп калды. Ошол врач ошол ислам дининин негизинде арак койдуртканга Шайлообек мырза. Шайлообек мырза болсо керек. Ал кишинин бир жолу келип аракет кылалы, насип болсо. Мейли болсо ал жөнүндө сөз кылалы болду. Уктурлардын биринде Сагынбек ажы менен чогуу келсек, ал кишиде намаз окуган врач, улар сыяктуу ал дагы өзүнүн кепкен кеңешин айтып берсе, менимче жакшы болот бул боюнча. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин студиябыздын баягы орду чектелүү болгондугуна байланыштуу баягы ислам динине байланышкан врачтардын баарын чакыра алган жокпуз. Бирок буюрса кезеги менен чакырып, албетте сиздерге тааныштырабыз. Эми урматтуу ажы, мына биздин радио көрөрманыбыздын суроосуна жооп берип койсоңуз, ошо чын эле мечитте барбы? Анан ага кантип кайрылса болот? Кантип тапса болот? Эмнени? Жанагы ошо аракты койдурган болгондо эми аны биз койдуруп жибере албайбыз. Болгон эгерде ошол бир азыраак жин кирип кеткен болсо, аны ошол жанагыдай молдокеге дем салдырып, жинин кетирип, анан кийин каны бузулуп калса, доктурдан бирге барып, канын кичин алмаштырып, аны ачуусу келсе арага чактырып койсок, балким жакшы болуп кетеби деген маселе. Бирок негизгиси Кудайдан сурашыбыз керек. Анан дагы бир маселе, ошону бир дааватка чыгарып жиберсек 3 күндүк өзүнчө эле бир сонун мындай бир клиника болуп берет да, бул дегенчи адамдын эмеси. Дааватка барып, мында жакшылар менен аралашкан болсо, жанагы чөйрөсүнөн алыстаган болсо, бул адамдын арактан чык. Кээ бир адамдар бар да, ушундай бир мындай трыңк деп эле бир кылды бүзүп койсоң эле сыйкырчы болуп, жок андай эмес, акырындык менен болуш керек бардыгы. Дааватка чыгарсаңыз, ошону менен бара бара жанагыдай ордуна келет деген айткым келет менчи. Сизне кандай? Бир угарманыбыз бар окшойт. Биздин угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламат. Саламатчылык. Бир карындашыбыз жакшы суроо берип кетпеди, ислам менен медицина бир. Тура. Назгүл айым ушинтип айтты. Мен туура эле болот да, анан анко орну акыры жаптырып, акчасын алып туруп, анан чыгарып коет да, андан кийинкисин билесиздер. Анан бир табыпка кайрылса, азыр жылыш болуп атат да. Көрдүңүзбү? Байланышкандай болуп атат. Кимисине жанакы айткандай, кимисине ишенерине түшүнүк дегенде, ошон үчүн чубагаш айткандай, жанакы бир жакындык байланыш болуп, тез ушундай бир иш чара болуп турса, боордун өзүнө эле жакшы болот деген ой бар. Ошого кандай карайсыз? Мен бир неге айтып кетким келет да, мынагу элдик медицина, азыркы айтып табыптар, анан салттуу медицина, андан кийин дин, үчөөнү эч убакта бири-бирине карама каршы койбош керек. Биздин дагы радио көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Ажы. Жана аламсырлар деген кайра күчөдү го муну, токтото атпадыңар беле. Эми мамлекеттин канчактасы 1 саат көргөзөт менен. Иште кайра кайталайт, эртеси күнү, базар күнү. Эми ошол КТРК аламсырларын берген КТРК эле бизге ушул шарият жолунда берип атпайбы? Калбай калган, мен түшүнбөй атам да, бул биринчи суроом. Анан экинчи суроом мындай да, мына жанакы авицина жөнүндө айтып кетпей жана бирөө. Радио окуучу. Мен билем да, авицинанын бир айтканы бар экен да, 4 нерсени адам баласы ошон туура сактаса эч убакта ооруга чалдыкпайт дейт. Биринчиси мына элдин барууга мен айтып коеюн, өзүм элден уккам да. Биринчи мына эң биринчи бутту жулуп алып жүрүш керек дейт адам баласы. Экинчи башты дайыма мээлин алып жүрүш керек да, өтө тердетпей ысытпай. Үчүнчү тамакты чала тойтуп болуп жүрсө, ана төртүнчү фактор мына колду дайыма таза самындап жууп жүрсө адам баласы оорубайт деген бар экен да. Айтып авицинадан улуу биздин радио көрөрманыбызда андан кем эмес. Албетте, андан кем эмес айтып берди. Рахмат сизге. Кыргызстан өзүнүн маалыматын таралтты. Эми Зинакан айым, мына сиз айтпадыңызбы? Апитерапия жана тазалык. Ушул жөнүндө да бир аз айтып кетсеңиз. Апитерапия бул айттык, Нахл сүрөсүндө балар жөнүндө айтылган, анын тазалыгы жөнүндө дагы айтылып өткөн деп. Ошон үчүн арын уясы дайыма таза болот. Ал таза болгондо дагы бир эле аякка заңдабай таза болбойт. Анын болсо прополис дегени бар да. Ал болсо мындай как дезинфицирующие средства да. Ал деген бүт микробторду, анан даже вирус
простейший деген болот, грибоктордун баарын өлтүрөт экен да, ал эми баарын болбосо да какой-то процентин өлтүрөт да. Анан ушундан да тазалыкты билсе болот. Элдер деле билет болуш керек, прополис деген бул эң күчтүү антисептик да, микробторду өлтүрө турган средство болуп эсептелет. Анан бал деле ошондой. Балдын дагы микробторго каршы күчү аябай чоң да. Анан тиги арынын уусун алсак, ал болсо аны 50 000 жолу сууга разбавлять этсе, анын антибиотикалык касиети жоголбойт экен да. Ушунда да бунун касиеттери чоң да. Анан биз мына эфирге чыгаардын алдында интернеттен алып көрдүк, ошо учурунда Советтер Союзунун генеральный секретары Леонид Ильич Брежнев дагы ушу апитерапевт менен алектенип ден соолугун чыңдаган экен дейт. Чынбы? Ал убагында ошо Брежнев генеральный секретарь болуп турганда бетте неврит деген оорусу бар. Ал көп убакта мындай официальный медицинада жакшы болбогондор ушу ары менен жакшы болуп кетет экен. Ошо Брежнев болсо убагында эч кандай дары менен айыкпай анан ушу арын чактырып айыккан экен да. Андан башка дагы историяда көп нерселер бар. Баягы орустун царь падышасы Иван Грозный деген болсо подагра менен ооруп, анан эч нерседен айыкпай ушу арын уусун чактырып айыктырган экен. А подагранын азыр биз билебиз, мындай салттуу медицинада анын леченияси жок чынында. Эми Забирбек мырза, айтсаңыз, мына сиздерге бүгүнкү күндө ушу хижама боюнча оорулар келип атат да, ушу натыйжа кандай болуп атат? Натыйжа жакшы, эң жакшы десем болот. Эң жакшы. Кудайга шүгүр. Мунун эч бир терс каршылыгы жок. Бул пайгамбар бекем сүннөтү болгондуктан бул жерде толук Аллахтын өзүнүн жардамы бар. Бул таза лечение. Бул ушул апитерапияда эле эч кандай химиясы жок лечение. Ошон үчүн бул эми чыныгы табигый лечениелер. Элдер акырын ушул нерсеге кайтып атат деп ойлойм. Момундай бир суроо пайда болуп атат да, мына медицина менен динди сиз өзүңүз кандай калыштырасыз? Мен өзүм бул медицина менен динди тыгыз байланыштырам. Бул мисалы азыркы апитерапия боюнча да айтып атпайбы, мисалы балда тазалык депчи. Медицинада тазалык, дин биринчи орунда турат, тазалык. Алла субхана таала тазаласа, тазалыкты жакшы көрөт. Бул медицина менен дин эч кандай бири-бирине каршы келбейт. Азыр биздин радио көрмөбүз бар, саламатсызбы? Assalomu alaykum rahmatulloh. Алейкум ассалам. Чубак ажы, Ау. сиз Манас шагырынан ислам жана билим деген бир видео кетип атат, ошого көңүлүңүз кандай? Албетте, муну биздин ошол атайын физик агайыбыз берет, сабак берет, атайын үйрөтөт, өзү илимге берилген, динге берилген. Мен ошол агайдын өзү менен дагы сүйлөшүп, балким ушул берүүгө сагынбайга чакырабыз го. Себеп дегенде муну илим жана дин, физика жана дин деген маселе боюнча мен ойлойм ошону эхо Манас шаңырыгынан эмес, дегеле ушул биринчи радиодон дагы бүтүндөй эл журтка сунуш кылабыз деп. Өтө жакшы көрсөтүү. Мен бул жерден бир гана нерсени кошумчалап коюм келет. Баягы ушу физика илиминин атасы Эйнштейн мынтип айткан. Билимсиз дин аксак, динсиз билим сокур деп айткан. Албетте, бул Эйнштейн өзүнүн чөйрөсүндөгү башка христиан дини айтылган дагы, бирок мусулман чөйрөсүндө дин менен илимди бири-биринен ажыратып көрүү мүмкүн эместигин дайыма баса белгилеп келишет. Биздин радио көрмөбүз бар, саламатсызбы? Саламатсыңар. Самачылык. Биз Талас облусунан болуп, Кара Бура районунан. Саламатсызбы? Рахат. Мен чубажага сурап берейин дегенде, мисалы да бизде мындай айтыш керек да, бизде медицинада коррупция ушунчалык күчөгөн. Мына адамдарды чындап келгенде карап айтпасаң, сени как шабашка катары кылып атат да. Ушун туура эмес жерден нормальный жерден ненормальный кылып чыгарат, ачык сөз. Анан эл бакыш талаптарды издейт. Талаптарды издесең алар патолог түбөт. Анан өткөндө мен чубага сизге суроо берейин дегенде, жүрөт да бир объявлениядачы, касидачымын дейт да. Мен Куранды полный жаттап, мен динди да байлайм, башканы да байлайм. Бул касида деген сөздүн маанисин түшүндүрүп бериңизчи. Рахмат. Биз албетте бул суроого жооп беребиз. Биздин угарманыбыз бар окшойт, Саламатсызбы, угатабыз сизди. Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Неме мусулман адамдарга ар кандай спиртке чыланган настойкаларды кантип колдонсо болот, болбойбу, ошону сурайын дедим эле. Буюрса жооп беребиз. Биздин мурунку радио кырманыбыз мындай неметпедиби? Чубак ажы дейт.
Сакина момун момундарга түшөбү деген жооп бердим дейт. Албетте биз буга жооп бере албай элекпиз. Албетте сакина деген сөз бул мындай Кудай Тааланын тынчтыгы деген сөз да. Анан ошол момундардын жүрөгүнө түшөт. Аллах Таалага ыйман келтирген, чыныгы момун, тагдырга ишенген адам сөзсүз түрдө анын жүрөгүндө бейкуттук, тынччылык, жүрөгүндө аманчылык болуп турат да. Сакина момундарда болот. Эч кандай болор болбос ишке өкүнбөйт, кайгырбайт. Себеби бардыгы Аллахтын айтканы менен, буйругу менен болот дейт дагы. Жашоодо боло турган опурталдуу көрүнүштөрдүн бардыгын кадимкидей эле кабыл алат. Демек бул момундарга тиешелүү өзгөчөлүк деп айтсак туура болот. Рахат айым мындай суроо бербеди. Касидачы молдомун деп баягы чын менен рекламага кетип атат. Чындыгында ушуга мен каршы элем. Себеби 1000 миллион миллиард касидадан көрө Аллах Тааланын Кур'ан-ы Каримдеги бир аяты жогору турат. Ошого телевизордон жазып аткан касидачымын дегендердин баардыгы көбүнчө эле алдамчылар болуп чыгат. Анан касида дегенибиз бул поэзия деген эле сөз. Ошол пайгамбардын чапанын мактап жазып койгон экен илгери бирөө. Анан ошону чын ыкластан окуп, пайгамбарга болгон урматынын негизинде ошол адамга Аллах шифа берген да. Демек бул касиданын негизинен эмес, балким ошол окуган адамдын пайгамбарга болгон махабаты, ыхласынын негизинен берип атат да. Демек ар бир инсан Кудайга ыхлас кылган болсо, көзүн түздөп, көңүлүн түздөгөн болсо, албетте Кудай Таалам ага шифа берет. Бирок 1000 миллион касидадан Кур'ан-ы Каримдин бир аяты жогору турат. Анан ошол жанагы молдокелеринде ушундай окуп берем, антем деп чыгып аткан, жанагы башкалардын чыгып аткан, ушуларга мыйзам боюнча тыюу салыш керек. Молдокелер антип окубайт, мен мындай антип реклама кылбаш керек. Ошол отурган жерине, мечитинен барып издеп таап, ошол жерден дем салдырса боло берет. Бизге смстер келиптир, биз аларды сиздерге тааныштыралы, сиздер жооп берсеңиздер. Минтип жазыптыр, студиянын номерин жарыя кылып коесуздарбы? Урматтуу радио көрөрмандар, студиянын номеру 39-21-90 жана 65-66-04. Мындан тышкары 35-35 номери боюнча смс жөнөтсөңүздөр, биз албетте сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз. Эми Митет, эженин номерин кайра айтып коесуздарбы? Рахмат дейт. Сизге кайрылыптыр. Менин номерим 0555 72 49 81. Кайталап коюңузчу. 0555 72 49 81. Дарегиңизди айтсаңыз. Проспект, Тынчтык проспектиси 16, ал болсо госрегистрдин бет маңдайында орун алган. Эми Чубак ажы мына эске. Чубак ажы чочуп кеткенде жүрөктү көтөрүү болобу дейт. Болот, жүрөктү көтөрүү болот. Бул ошо элдин колунда бар нерсе. Кемпирлерге барсаңыз, опуттуу кемпирлер көтөрүп берет. Эми Замирбек мырза, сизге мындай боюнда бар аялга хижама алса болобу дейт. Болот. Пайгамбар алейхиссалам айткан боюнда бар аялга дагы аялдардын этекири келип атканда да хижама жасатса болот деген эң жакшы болот набор. Эми айта бериңиз, мен тиги айтайын дегем, жана биздин бир карындашыбыз да ушул врачтар жөнүндө айтып кетти, анан кийинки байкелер дагы ушул бир врачтарды кичине мындай ачамча катачылыктарын айтып кетти. Мен муну туура түшүнүш керек. Эми баардыгыбыз эле ар кандай адамдар болуп, бирок врачтардын баардыгы эле жакшы ниетте, баардыгы эле жардам берсек дейт, эч кимиси бир элге жамандык кылып аны өлтүрөйүн деген ниеттери жок. Анан ар бир оорунун өзүнүн леченияси бар. Ошон үчүн бир ооруларга көбүрөөк дары жазылат, бир ооруларга азыраак дары жазылат. Аны туура түшүнүш керек. Анан мусулмандар дайым эле Чубак ажы өзү айтып жүрөт, мусулмандар бири-бирибизге жакшы күмөндүү болууну үйрөнүшүбүз керек. Эми балким анын уурусуна жараша ушундай жазылбаса керек. Анан эч бир врач ал ашыкча жазып аптекалар менен иштешпейт. Врачтардын баардыгы эле Кудай дешет, Кудайдан корккон адамдар, өмүрүн ошо элге кызмат кылып, өмүрүнү ошо медицинага арнап келген врачтарыбыз, устаздарыбыз толтура. Эми баарын эле жаман деп чыгарып коюш туура эмес. Анан кийинчи ана байкебиз акча сурады дегенде, эми ал эч бир врачты көргөн жокмун, акчаң жок болсо операция кылбайм деген. Жөндөй эле операция кылып жүрүшөт баардыгы. Анан калган алар өздөрүнүн ыктыярында. Рахмат айтыш, анын баарын антып жамандаган туура эмес го деп ойлойм. Мындай мен айта турган маселе, чындыгында доктор Замир антип айтпасам да, мындай врачтардын солидарность жок болуп кетмек да. Бирок чындыгында медицинага эң абал аз бурулган бизде болуп калды да. Мурда СССР убагындагыдай эмес. Ошон үчүн кээ бир врачтар адамдын колуңа үмүттөткөндүгүнөн аны биз туура түшүнүш керек. Себеп дегенде алардын айлыктары аз же болбосо ошол кылган эмгегине туура келбей турат да, бир берге маянабыз. Ошондуктан бизде эң начар абалда медицина чындыгында. Биздин врачтар эң күчтүү врачтар, бирок ошолорго түзүлгөн шарт адам ыйлай турган, мышык ыйлай турган абалда болуп турат. Ошондуктан биз дагы туура түшүнүшсүз урматтуу бир туугандарды айтар элем мен. Жинакан айым, мындай суроо келиптир сизге. Балды анемияга кандай колдонсок болот дейт? Эми балдын анемияда мындай прямой показаниясы жок да. Аякта темир көп деп айта албайм. Бирок балдын башка продуктусу бар, арынын перга деген продуктусу бар, азыгы. Ошол жакта темир бар, анда болсо аз кандуулукта эң жакшы жардам берет. Мындай суроо келиптир. Биздин радио көрөрмандарыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, угатабыз сизди. Алло. Угатабыз сизди. Менин кызым инсульт болду эле. Биринчи
экинчи инсульт болду. Бирок өзү басы өзү турат, кичине буту шилтеп. А бирок кайсы табипка, кайсы медикке барса болот. Табып керек мага. Рахмат. Жооп беребиз албетте. Биздин дагы радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Азыр эле тиги врач замыр айтып атпайт, врачтар албайт депчи. Врачтар өзүлөрү аптека менен келишимчиси болуп, врачтардан дары сөтчүндө башка жазып атат. Анан ушундайда туура жооп берип койсо, эл да туура түшүнүш керек да. 5 анан баарына жооп бергенге тигисинин деле укугу жок го дейм. Туура кабыл алып койсончу. Биздин мурунку радио каарманыбыз мындай бир суроо берди. Мына бирки прививка деп атпайбы? Ошону биз албай койдук эле дейт. Ошол туурабы же туура эмеспи дейт. Менчи доктор Замир, сиз жооп бересиз го дейм прививка боюнча. Прививка боюнча эми бул жерде азыр өздөрүнүн ыктыярдуу түрдө койсо керек медицинада биздин Минздрав. Анан эми муну медицина боюнча дагы эми алсын дейт. Анан кийин канчалык ошо алганда пайдасы бар, анын жагында эле бул далил боло элек. Мен билишимче. Бирок анан прививканы алганда дагы терс жактарды болуп калган эмелер кездешет. Мына Россиядагы абалды өзүңүздөр билбейсиздер, жана баптисттер албай коюп, бүгүнкү күндө кандай зыянга учурап атат. Ушуну бир мисал катарында айтса болобу? Чындыгында буга мен жооп берет окшойм. Бул ислам ааламында, ислам дүйнөсүндө ошолдай прививка же болбосо эмдөө өтө орчундуу маселеде турат да. Себептен биринчиден боло элек оорунун алдын алып, жанагы балага, соо балага мындай вирусту берип атат. Ошол баланын иммунитеттери иштеп чыгуу теориясынын негизинде да. Анан ошол теория канчалык деңгээлде чындыкка жакын келет, бул ошол такталдыбы же андан кийин окумуштуулар ушул теорияны жокко чыгардыбы деген маселе. Экинчиден ошол берилип аткан жанагыдай препараттар, жанагыдай вакцинанын ичинде ошол чочконун денесинен алынган, мээсинен алынган бир дарылар кошулат экен да, бул адамдын өз кезегинде аң сезимин төмөндөтүп койгонго себеп болот деген көз караш айтылып келет. Бирок ушул убакка чейин ислам дүйнөсүндө бир дагы мындай расмий муфтият атайын фатва берген жок. Бирок жекече аалымдардын ортосунда мындай күү шабуу болуп, азырга чейин бир бирдиктүү фатва берилбестен келет. Бирок талаштар. Бирок Европада көп мамлекеттерде ушуну тыюу салып, ал эми еврейлер өздөрү балдарына ушуну алдырбай келишет да. Ал эми экинчи бир жагы бул дүйнөлүк чоң бизнес. Себеп дегенде бардык мамлекеттер ушуну ошол уюмдан сатып алып, анан жарандарына бекер сайышат, жанагы курал жарак, сойкулук, андан сырткары жанагыдай мындай бизнес сыяктуу эле, наркотика сыяктуу эле ушул дагы дүйнөлүк чоң бизнес болгондуктан ушуну ачык айтып чыккан кээ бир аалымдар атайын бир киши колдуу болуп өлгөн учурлар катталган Англияда, Египетте жана башка жерде. Бирок бардык эле жанагыдай берилип аткан ошол жанагы вакциналардын бардыгын же эмдөөлөрдүн бардыгын болбойт деш туура эмес. Бирок албетте арасында кээ бирлер зыяндуу болуп калышы мүмкүн. Айрыкча 4 айлыкта берилген учурда 4 вакцина сразу бир берилет экен дагы балдар көбүнчө судорог, жанагыдай калтырама ооруга жолугуп калган фактылар бар да. Демек ушуну да кайрадан бир жерге карап чыгыш керек дегенди айткым келет. Мусулман жана спирт настойкалары дебедиби? Ошону ичсе болобу дейт. Эгер башка дарылар түгөнүп калган болсо ичсе болот, бирок эми настойкалардын ичине көп деле кошулбайт. Эми ал мас абалга алып келбесе ичсе болот. Бирок тазасын ичкен эң жакшы. Кийинки суроо мындай болбодубу? Кызым инсульт болду дейт, табып керек эле дейт. Кайсы жакшы табыпка кайрылса болот деп суроо берди. Мен айтат элем тиги эжегем 2 жолу болсо 2 жолу тең врачтар кызмат кылды дейм. Ошол эле врачтардан кайрылып дары алган эң жакшы болот. Себеби ал врачтар өзү кандай болуп ооруганын бардыгын жакшы билишет. Анан табыптардан биз билбейт экенбиз, врачпыз, эми табыптардан кайсы байланышы жок. Азыр биздин дагы радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кош келдиңиз Алайкудан. Кандай саламатсызбы? Аман эсенсизби? Рахмат, сиздердин сөздү угуп атабыз, Тамир Алалбаевди сайын. Рахмат. Мындай суроо десеңиз, жанагы ала оорусун кыргыздарда макоо оорусу деп коет экен. Муну медицина айыктыра албай эле ар дарыны бере берип туруп, бирок болбойт экен. Бирок ушуну мусулманчылыкты айыктырат деген сөздөрдү айтылып жүрөт. Кантип айыктырат, кандай сүрөлөр менен эмне окуп айыктырат, ушул боюнча маалымат берип койсоңуздар. Анан чубак сизди каз болду деп угуп калдык, куттуктайбыз. Албетте. Ошол боюнча да айтып койсоңуз. Айтайын өтө. Маалыматыбыз бар, жакын кишилер кандай жүргөнүңүздү билип туралы деп эле. Рахмат. Экинчисинен бир дагы бир угарманды угуп алсак. Биздин дагы радио каарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Суроо бериңиз сурооңузду. Мен сизде суроом бар болчу. Кандай ойлойсуз, медицинада ошо больницада эмне үчүн да хиджаб ишке алынбайт депчи? Азыр машыгымдан коллежде окуйм. Ушундай учурлар болот. Сиздин оюңуз кандай? Ошону билейин деген. Мен сурооңузду түшүнбөдүм. Негедир тамгаларыңыз ишке албайт деген суроо берди.
Менимче ал туура эмес болуш керек. Кайра ошо хижапчан болгон жакшыраак жолу салынып алса, чач бачы көрүнбөстөн мындай таза болуш керек деп ойлойм. Менимче ал укукту бузуу. Эгерде мектепке албай койсо, мектепке киргизбей койсо, врачка албай койсо сотко бериш керек. Ал сиздин конституциялык укугуңуз, аны дароо ишке ашырып беришет. Эгерде ошондой врач боло турган айтыңыз, мисалы Чаткалда бир мугалимди киргизбей коюп сотко берип, району, облону бардыгы жеңилип калышкан, кайра ишке кирип атат. Ошондуктан мен айтам, бул оор маселе эмес, болгону өзүңөрдүн колуңар токочуңарды алдырбагыла. Мусулмандар бышык болгула. Кээ бир адамдар мусулман десе да бир жолу былжырап эле көчөдө калып калган нерсе андай эмес да. Адам бирөөгө зыян бербеш керек, жана бирөөнү дагы зыян жеткирбей койбош керек. Ошону билиш керек. Мусулман деген тың болуш керек, таза болуш керек. Анан укугун талаш билиш керек. Анан кээ бирлер мусулман десе эле ушундай оозунан налын алдырган шилекей куюлган бирөөнү элестетип алып эле анан жоош адамды. Анан кийин жанагы кичине жооп айтып койсоң, силер мусулмандар дейт. Сен кимсиң? Эмне үчүн мусулмандар тебелешиң керек сен деген айтыш керек болот да. Мисалы үчүн таптакыр көчөгө кээ бир адамдар чыгып алат. Жамандын бир аты жоош деп коет. Жамандын бир аты жоош деп. Дамыла иштеп жүргөндөр бар. Иштеп турган. Бар, жооктон жүргөндөр бар. Эгер ушундай катталса сотко бериш керек аны. Бар, бирөө иштеп жүргөндөр. Көзү ачыктарга ишенесиздерби дейт. Жок, иштенбейт. Динден чыгарат. Адамды динден чыгарат. Ала оорусун макоо деп коет экен, муну мусулманчылыкта айтырса болобу дейт. Менден дагы ушуну көп сурашты. Анан дарыгерлер кантип айтышат, бирок мен өзүм азырга чейин ошону билген жерим жок. Бирок бардыгы Аллах жанагы эгиз улак айрышыбак деген сөз бар. Аллах шифа берет. Замзам суу ичсе, анан кийин ошол дайыма дуа кылып турса жакшы болуш керек. Анан ушул боюнча мен эч кандай маалымат билген жокмун. Доктор, эгерде сизде маалымат бар болгон болсо. Туура, бул медицинада мунун дарысы табыла элек. Негизи бул өзү адамды оорутпайт, эчтен денесин башка кылбайт. Ошон үчүн эми бул адамдын денесин оорутпагандан кийин ошо дарысы эле табыла элек. Бирок пайгамбарыбыз айтып кеткен нерселерди кылганда жакшы болгондорун көрүп жүрөбүз. Эми ал эмне кылган? Дамыла айткандай, тиги замзам суу ичсе жакшы болот, зайтун май сүртсө жакшы болот, анан баягы кара зиренин майын ичсе сөзсүз шифа табат, сөзсүз иншалла. Мындай СМС келиптир. Кичине бала малы кетип, дары жардам бербегенде молдо бир эле окуп жакшы болду. Көз тиет деген чынбы дейт. Чын. Айткан пайгамбарыбыз аль-айну хаккун деген, көз тиер анык. Ошондуктан ошол балдарга көз тийгизбестен сактап алып жүрүш керек. Эми Зинакан айым, мына сиз кайсы балдын продукция менен дарылайсыз? Эми балдын продукцияларын айтсак, биринчиден айттым, арын уусу менен дарылайм. Анын перга дегени болот, прополис дегени бар, воск дегени бар, маточный молочко дегени бар, энелик сүтү да. Андан сырткары даже ушул арын өлүктөрү дары болуп эсептелет экен да. Мисалы үчүн пергасын алып көрсөк, ал болсо жогоруда айттым, аз кандуулукта өтө жакшы таасири болот. Андан сырткары бул организмдеги токсиндерди чыгарып турат экен, шлактарды сыртка чыгарат экен. Анан кийин бул боордун ооруларына өтө жакшы таасири болот. Андан сырткары иммунитетти көтөрөт, ошондой эле кан тамырдагы холестериндерди чыгарат экен. Анан мындай физический, умственный трудту мындай жогорулатат да. Анан көп нерсе айтасыз. Прополис болсо айттым, бул көбүнчө таасири бул антибактериальный, противовирусный, анан грибокторду өлтүрө турган таасири бар. Ошондой эле бул арынын азыктарын мындай жалпылап айтсак, булар болсо баары ошо арын уусунан баштап башка азыктары иммунитетти аябай жакшы көтөрөт да. Булардай мындай химиялык препараттар жакта мындай аналог жок да. Менде бир суроо пайда болуп калат да. Ошол жанагы бала арынын продукцияларын, мисалы үчүн мен карапайым адам катары, медицинада көп кабары жок адам катары каалагандай пайдалана беришим керекпи? Мына ашыкча жеп алып өлүп калып дагы бир нерсе. Кызык суроо да. Любой нерсенин өзүнүн чеги болот да. Ошол эле балды өтө ашкере көп жесе дагы болбойт да. Анан бирок бул бала азыктары ошо Гиппократ айткан, илгерчи бул дары да болуп эсептелет, анан азык, тамак азыгы да болуп эсептелген. Бул арын продуктларынын баары ошондойго жатат да. Рахмат. Кошсолоп койсом болот. Мейлиңиз. Бул апитерапия боюнча бул эжебиз жакшы айтты. Негизинен бул көп ооруларга дарылык касиети бар. Мунун таблеткалары бар, маздары бар. Андан кийин порошоктору да болсо керек. Ошон үчүн бул чубак дамыл азыр айткан ар бир нерсенин өзүнүн ошо нормасы менен иштесе пайдасы көп. Анан бул чыныгы таза лечение. Анан кээ бир адамдар бар да, тиги дары жардам бербей калат. Кээ бир адамдар бар, дарыга аллергиялары бар. Ошон үчүн муну колдонсо буга эч зыян болбойт. Эгер организм керек болсо врачтын өзүнө кайрылсын, э? Ооба, керек болсо сөзсүз адиске кайрылыш керек. Биздин радио көрмөңүз бар, саламатсызбы? Угат сизде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Мокенден кайра чыгып атам. Жана азыр алайкудан бирөө суроо бербедиби? Аланы кантип кетирсе болот? Ооба. Жеңиже акын ала болуп кеткенде
жапайы каманды атып, ошонун терисине ороп, чулгап, ошону менен дарылаган экен. Айтып коеюн дедим да. Рахмат, мына буга биздин шарият каршы келет. Чочконун бир дагы бөлүгүн пайдаланган болбойт. Бирок мен ойлойм, андан башка мисалы үчүн текени же койду, айтор ушундай бир күчтүү жаныбарларды союп, ошолорду же карышкырды деле бисмилля деп союп, айтор чочкодон башка жаныбарды ошондой терисине жылуу оросоңуз болот, бирок жапайы каман чочконукуна болбойт, шарият тыюу салат бул маселени. Азыр биздин дагы радио угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык угуп атабыз сизди. Мен апитерапия эжеге суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Белим ооруп, грыжам бар дейт да врачтарчы. Анан буттарым ооруйт, бел ооруйт, ошо арын чактырган аябай жакшы деп көп кишиден угуп калдым да, өткөндө да телевизордон чекесин көрүп калгам. Ошо сурооду берейин дедим эле. Анан жаңы эле дарегин айтып, каяктан кандай кылып көрүнсөк болот, ошону айтып коесуздарбы? Рахмат, анда дарегиңизди дагы айтып койсоңуз. Дарек Тынчтык проспекти 16, ал госрегистрдин бет маңдайында. Бишкек шаары? Бишкек шаары. Анан тиги грыжа, анан кол бут атпайбы, грыжа оорусуна ал позвоночниктин оорусу, ага арын уусу эң жакшы жардам берет экен. Ал жөн эле обезболивающий катары эмес, азыр көбүнчө грыжага обезболивающийди берет, мындай салттуу медицина же операция кылат да. А бул болсо ошо грыжанын себебин жок кылат экен, арын уусучу рассасывающий действиеси, ошо чыгып кеткен нерсени мындай сордурат, эзет деген кеп да. Андан сырткарыда ошол жерде кан айланууну жакшыртып, кан айлануу жакшы болгон жерде дайыма выздоровление батыраак жүрөт да. Ошондой. Чубак ажы сизге суроо келген экен. Чубак ажыга суроо дейт. Намаз окуп баштайын дегем, эмнеден баштайм билбей жүрөм дейт. Намаз окуп баштаңыз. Бисмилла деп. Бул жерден баягы жаңы баштап атпайбы? Же мүмкүн жатташ керек бир, кайсы сүрөнү жатташ керек? Өзү эмне жаттасаңыз, ошону баштай бериңиз. Такыр жаттабасаңыз, ошо бисмилланы кайра карайтып эле жыгылып тура берсеңиз болот. Чын дил менен. Чын дил менен. Анан утур жаттаганды кошуп ала бересиз. Анан жана алайкудан келген суроо унутуп калыппыз да. Мени казы менен куттуктабадыбы? Чындыгында мен казы болдум, бирок бир суткадан кийин кайрадан башка буйрук чыгып, мен жанагы устасы жазуу боюнча комиссиянын төрагасы болуп кайрадан бекитилдим дагы. Башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу мен казылык кызматтан кайра чакырып алындым. Анткени ошол уставты жазуу, анан мен таң калып атам да, мындай бир кокустукпу депчи. Ошол бул Текебаев дагы жазганда баш мыйзамды, бул Акмандан болот да, чоң Акмандан. Анан мен кичи Акмандамын дагы. Анан эми ушу диндин баш мыйзамын жазыш мага туш келип, акмандыктарга байланып калган мыйзамдын бардыгы депчи парадокс деп таң калып болуп турам. Биздин радио угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, Абдыкабыр. Мен жана Жинакан менен Чубак ажыга суроом бар эле. Бериңиз. Жинакан айым ары менен мен дарылайын деп. Жүрөккө кандай таасири бар? Ал эми Чубак ажы болуп айткым келет. Бул медицина менен дин, ислам негизин. Дарылоо жагынан, бардык эле неме жагынан менин оюмча ислам дини асасы медицинадан кем эмес. Туура. Рахмат. Ажыке, мына ушуга өзүңүздүн кошумчаңыз барбы? Ооба, Имам Ибн Кайимдин өзүнүн Тиббүн Набави пайгамбардын медицинасы деген китеби бар. Андан сырткары, мисалы үчүн мынакей Ташкентте окуп бүтүргөн түркиялык Айдин Салих деген айымыбыз жолукчан атайын адис ошол жанагы жоголгон шифанын изинен деген китебин чыгарды. Ошол медицинада пайгамбар айткан, башка айткан ушулардын бардыгын чогултуп келип көркөм бир китеп берген да чындыгында. Анан ошону мен кээде өзүм пайдаланам. Азыр өзбек тилинде жарыкка чыкты, түрк тилинде жарыкка чыккан. Ошол китептен пайдалансак болот. Бул эң туура кеп, исламдын өзүн туура карманып, деги эле ошол шарият боюнча жашай турган болсок, анда деги эле медицинага биз муктаж болбой калат элек деген сөз да. Жанагы ооруп айыктыргандан көрө оорунун алдын алган албетте жакшы деген сөз бар эмеспи? Зинакан айым, мындай суроо беребиз сизге. Мына бирки апитерапия жүрөккө кандай таасир этет дейт? Бул апитерапия мен арын уусу жөнүндө айтсам, жүрөккө эң жакшы таасири болот. Биринчиден ал айтпадымбы, холестеринди чыгарат кан тамырданчы. Холестерин чыгарганда бул кан тамырдын ичинде холестерин туруп калганы эң биринчиден ушу жүрөк менен мээден биринчи билинет да, башка органдардан көп билинбейт. Себеби мээ менен жүрөк абдан чувствительный да. Анан ал холестеринди эле чыгарып тим болбостон ошо кан тамырларды кеңейтет. Ал дагы эң керектүү нерсе. Анан дагы бул жүрөктүн оорусуна тиги ритми бузулган оорулар көп, азыр аритмия деп коет. Анын дагы ритмине жардам берет. Анан жүрөктүн оорусу деле ушу нерв менен байланыштуу болот көп учурда. А бул арын уусу болсо нервти тынчтандырып, уйкуну жакшы кылат экен да. Азыр биздин радио угарманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди.
байланыш эмнегедир жетпей калды. Мындай дейт: ассалому алейкум, азыр прививканы 24 саат ичинде алат. Протокол боюнча ооруну алдын алган жакшы эмеспи дейт. Замир мырза, буга кандай жооп бересиз? Прививканы кандай дейсиз? 24 саат. Мынакей, мен СМСти башынан аягына чейин окуп берейин. Ассалому алейкум. Азыр прививканы 24 саат ичинде алат. Протокол боюнча ооруну алдын алган жакшы эмеспи дейт. Жок, биз айтпадык, бул жакшы жактары да бар, терс жактары да бар. Ошого эми бул жаш баланы да караш керек да. Эгер анын дени сак болсо, невропатологдордон уруксаты болсо, анда ала берсин. Аны биз жок деген жокпуз. Биз айттык, жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Азыр биздин радио каармандарыбыз бар. Урматтуу радио каармандар, суроону кысканын так берсеңиздер, биздин убактыбыз аз калды. Биз жооп берип үлгүрөлү. Угат сизде. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Ага, бир нерсени сурайын дедик эле. Бериңиз. Биякта неме Замир байкенин телефонун айтып коесуздар, биз анан дагы бир сурообуз болуп атат. Бул белди жана төрөгөндө смещение болгон экен да, ошону салып алабы Замир ага? Шөрекимден бир сурайлы дедик эле. Рахмат. Замир мырза, дароо жооп берсеңиз. Кыла алабы балабызга, кичинекей балага? Не кыла алалы? Сүннөт. Ооба, сүннөт кыла алабыз, бирок белин чыгып баягы чыгып кетпейт, ал ажырап кетет. Ал убактысы келгенде өзүнүн калына кайра келет. Ал аялдарда ошондой болот, ал төрөгөндөн кийин. Телефонуңузду айтып койсоңуз дейт. 0772 76 35 76. Жайраак айтсаңыз, мен угуп үлгүрбөй калып атам. 0772 76 35 76. Азыр биздин дагы радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло. Угатабыз. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен Чубак ажыга суроом бар эле. Бериңиз. Ила илаха илlallah субханака инни кунту минназ золимин деген сүрөнүн маанисин түшүндүрүп берип койсоңуз. Рахмат. Жооп беребиз. Мына урматтуу ажы, чочко эмне үчүн арам деп СМС келди. Кур'ан-ы Каримде арам деп айтылган, чочконун бардык продукциясы өзү туруш турпаты менен арам, аны эч кандай нерсеге пайдаланууга болбойт. Эми кийинки суроого жооп берип койсоңуз. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин дегени, о Кудай Таалам, өзүңдөн башка кудай жок, ибадаттын бардыгына өзүң гана татыктуусун. Ла илаха илля анта субханака, о Кудай Таалам, сени бардык айыптардан жогору деп аруулаймын. О Кудай Таалам, менин этикатымда сенин кемчилигиң жок деп туруп, мен зулумдардан, залымдардан болуп калдым. Мен инсан болуп, мен өзүм пайдам келтире албай калдым. О Кудай Таалам, сен өзүң мени кечирбесең, анда башка эч ким кечире албайт. Мен өзүм зулум кылып койдум. Мен сен айткандай шарият менен жашашым керек эле, бирок ошентип албай калдым. Ошентсем дагы сен мени кечиргиниң деген бул дуа. Аятта келет. Жанаканайым, эң акыркы суроолор эми баягы эркин минутта дегендей, өзүңүздүн апитерапия боюнча кыскача пикириңизди айтсаңыз. Апитерапия бул эми табигый лечение болуп эсептелет. Ошон үчүн элдерге айтып кетерим, бул арын азыктар менен дарыланышса бир эле жак эмес, көп жака оң таасирин тийгизет. Берки химия препараттар бир жака жакшы болсо, он жака начар деп атат. Эми аны ала турган убак болот, бирок арынын продуктылары тескерисинче бир жака эмес, 10 жака жакшы болот. Замир мырза, кыскача өзүңүздүн пикириңиз. Мен айтат элем, элибизге Алла Таала ден соолук берсин. Анан эми өздөрү леченияны өздөрү чечсин деп айтат элем. Анан бизди келип эле өз бул нерсени мактаган болбойт. Көп дарылардын да жакшы жактары бар. Биздин башка хирургиялык жактан лечение кыла турган оорулар, аларды да караш керек. Издесин шифаны, Алла Таала шифаны издегиле деген. Биринчи Алла субхана таала шифасын жараткан экен, анан кийин ооруну. Урматтуу ажы, эми өзүңүздүн пикириңиз акыркы Кудай Таалам элибизге тынчтык берсин, ынтымак берсин. Могу Тажикстан менен болуп аткан маселебизге Кудай Таалам ынтымак биримдик берсин. Анан эртең 3 февралда боло турган жанагыдай коргоо кеңешинде Кудай Таалам биздин жетекчилерге, падышабызга, бу спикерибизге жана башкаларга ошол элге жерге пайдалуу, Кудайга жага турган, пайгамбарга жага турган жакшы чечимдерди кабыл алганды Кудай Таалам насип кылсын деп дуа кылам. Элибизге кетпес дөлөт, кең пейил, обас, омат, тайбас таалай насип кылсын. Жанаканайым, азыр эле СМС келип калды, кыскача жооп берип койсоңуз. Варикозум бар, кандай дарылайсыз? Кыскача эле. Варикозду ары чактырып дарыласа жардамы жакшы болот. Эми урматтуу радио каармандар, мына бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Шарият жолунун уктуруусу соңуна чыкты. Сиздер менен студияда Сагынбек Абдыкалыков болду. Эфирден кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар.